Biz 2024'tün hazır bюджеттин 2 жана 3 окууда карап жатабыз. Чындыгында тарыхта болбогон нерсе болуп жатат, Акылбек Сымбекович. Бул процесс менен чыгуу деген бул биз ушул жылдарга чейин билген эмеспиз да. Өзүңүз жакшы билесиз, чогуу иштегенбиз алтын соцто дагы. Качан болсо ушул биз өзүңүз билесиз, жетишпей чыкчыбыз да. Дефицит менен чыкчыбыз. Азыр жакшы иштер болуп жатат. Чындыгында менде бир сунуш бар. Азыр республика боюнча бардык депутаттар социалдык объекттерди айтат. Мектеп, бала бакча, жол жана ошонун бардыгынчы. Мен ошого айтып кетет элем. Больницаларды айтып жатат. Бир сунушта эми өзүңүздөр карап көрөсүздөр, мына биздин коңшу мамлекетте Өзбекстан, Казакстанда курулуш министрлиги бар да. Азыркы күндө Гострой дагы жакшы иштеп жатат. Ошого биздин азыркы күндө агенттик ал. Ошонун министрлик кылуу боюнча да бир оюңуздар барбы? Ушуну мен сунуш берет элем, эгерде карап чыксаңыздар жакшы болот эле. Министрлик боюнча. Сиз жеке өзүңүздүн пикириңиз кандай, ошо кыскача маалымат айтып берсеңиз. Бул эми адам баласынын өзүнө жараша болот экен, урматтуу Айбек Жапарович. Аны министрлик кылып, бирок кадры начар болсо иштебейт экен да. Азыр эми жаш кадрды алып бардык, Нурдан Кемеловичти. Жакшы иштеп, шарактатып, биз абдан көп акча курулушка кетирген атабыз. Эмдиги жыл, аркы жылдары эгер иштеп кете турган болсо, мунун статусун көтөрүүгө даярбыз. Бирок мен жеке оюм, министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Ошондуктан азыр Садыр Нуркожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок. Азыркы иштеп аткан менен мына профицитке жеттик, буюрса андан арасыга жыла беребиз. Бирок бүт шарттын баарын түзүп беребиз. Себеби эми билесиз, бюджети дагы көп. Чындыгында Нурдан мырза жакшы иштеп жатат. Бир путу бул жакта болсо, бир путу ошто болуп, эки күнү биринде эле иштерди аткарып жатат. Мен сунушум, урматтуу Акылбек Сымбекович, сиздерге дагы каржы министри сиздерге да жөнөткөнбүз да. 2023 жылы титулга көптөгөн бир объектилерди биз сунуштаганбыз. Элди кыдырып, элдин көйгөйүн айтып, чындыгында алардын бир 50-60% бүттү, калгандар бүтпөй калды. Мына 2024-кө дагы мен сунуш бергенмин. Ушулардын мына Ош шаарында 10 мектепти сунуш кылгамда, Акылбек Сымбекович. Анын ичинен 8 бүтпөй калган, 2 жаңы мектепти. Ушул күндө азыр билим берүү министрлигине катча берсем, кече келиптир, жолу келиптир. 3 эле мектеп кирип калды дегенчи, биз сунуш бердик депчи. Билим берүү министрлиги сунуш береби? Мен түшүнбөй калдым да, же тактап чыгыштыбы, кандай болду? Билим берүү министри бар бул жерде, болсо жооп берип койсунчу. 2024-кө Ош шаар боюнча 3 эле мектеп биз жөнөттүк деп кат келиптир мага. Айбек Жапарович, Ош шаары боюнча 10 жылдан бери туруп калган Разаков мектебин эмдиги жылы бүтүрөбүз. 750 бала окуйт. Экиси менен окуса 1,5 миң киши окуган турат. Андан кийин тышкары интернатты Терешковун толук бүтүрүп атабыз. Буга эле мына 1 миллиард сом ушу 2 мектепке кетип атат, интернатка. 1 мектеп, интернат, общежитиялары менен. Анан биз дагы республикалык бюджеттин алыбызга жараша астыга жылып атабыз да. Жардам беребиз, бирок сөзсүз түрдө Ош шаарында абдан чоң көп резервтер бар. Ошонун үстүндө азыркы мэр иштеп атат. Эмдиги жылы бюджетин ал көтөргөнгө аракет кылыш керек да. Бишкектен кем эмес болуп калды, строительный компаниялар сатып аткан үйлөр, квартиралар. Ошондуктан аякта резерв абдан чоң. Рахмат, Акылбек Сымбекович. Мен жогоруда ушул жана айтып өттүм. 2024-кө ушу Ош шаарындагы көйгөйлүү маселелер жана ошондой эле социалдык объектилер сунуш кылгам. Ошолордун өзүңүз көрүп турасыз. Азыр 2024 биз чындыгында бюджетибиз жакшы, ушулардын баардыгы кирет деген үмүттөбүз. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, ушу мен жогоруда айткан объектилерди жана ошондой эле жөнөтүлгөн каттардын баардыгын ушул бүгүнкү күндүн токтомуна киргизип койсок, Ош шаарындагы ушул объектилер жана ошондой эле Ош шаарынын ички көчөлөрүндөгү Минтранс караган жолдор бар да, ушунга чейин оңдолбой кетет. Ошолор шаарга өткөрүп берсе, шаар өзү оңдойт эле. Жана ошондой эле титулга киргизген жолдорда Минтранс эмдиги жылы толук бүтүргүлө. Урматтууга киргизип койсоңуз токтомго.